Bundan keyinki işlerinizlerge daha ийгилик. Sizlerden görüp elder үлгү алсын, эч ким мусулман ырытпасын. Мен кайрылып кетет элем ушу Бишкекке каттаган, Алапка каттаган таксилергечи. Мусулман ырытпаса, сигарет чегип ырытпаса, бул мекенди коргоо баардыгыбыздын колубуздан келет. Колубуздан келген ушул. Бул нерсени эми айтып түшүндүрө албайбыз. Сөз менен эмес, иш менен кылып атабыз да. Ошо баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, ынтымак болсо баардыгын жеңебиз, Кудай буйрса. Assalamu alaikum, урматтуу ынтымак айылынын тургундары. Мына бүгүн Кыргызстан боюнча субботник жарыяланган. Ошондуктан биз дагы ынтымак айыл өкмөтүнүн тургундары будан мурун 13 апрель күнү бир уюштурганбыз. Айыл өкмөттүн колдоосу менен мына бүгүн дагы айлана чөйрөнү тазалоо үчүн жөнөп жатабыз. Бардык тургундарды, ынтымак айыл өкмөтүнүн тургундарын тазалыкка чыгышыңыздарды суранабыз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin. Bardıq alamdın yaratuvчусу Subhanahu Allah Ta'alaga maqtoolor jana şükürler bolsun. Peygamberimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar bolsun. Allah Ta'ala mına şu bugünkü bizdin günübüzdü yaxşılık günler menен ötküzsün. Ошондой эле şu bugünkü uyuşturulup atkan subotnik günübüz şu eldin тазалыгына чакырып, элдин ушундай жакшы тазалыкта жашаганга Allah өзү жеткизсин. Алайым бардыгыбызды ден соолук берсин, ынтымак, рызкы, береке берсин. Айылыбызга, жергебизге тынчтык орносун. Бардыгыбызга ишиңерге ийгилик болсун, жакшылыктарга буйруй берсин. Саламатсыздарбы, бүгүнкү ишембиликтин катышуучулары бүгүн Кыргызстан боюнча тазалык күнү деп жарыяланып, бардык мекеме ишканалар, элин жерим деген патриот инсандар ишембилик кылып атат. Ошолордун катарында биз дагы ынтымак айыл өкмөтүнүн патриот адамдары, мамлекеттик кызматтар, айыл өкмөттүн кызматкерлери, бардык адамдар болуп уюшуп биз да жөнөп жатабыз. Ошол таштандыны таштабастан мындан ары айылыбызды, жерибизди таза сактоого чакырып кетем. Рахмат. Ушул эжеке өзү оорукчан болсо дагы биздин айылыбыздын центрин тазалап, өз салымын кошуп атат. Алла разы болсун. Лаке биздин ынтымак айылыбыздын тургундары жүктөп, жолдун эки чегесин тазалап, өзүбүздүн айылыбызга болгон салымыбызды, тазалыкка болгон салымыбызды көрсөтөлү деп чечтик. Элибизге рахмат, уюштурган жетекчилерге рахмат. Урматтуу кыргыз элим, саламатсыздарбы? 13 апрелде ишембиликке чыкты элек. Ынтымак айыл өкмөтүнүн тургундары дагы мына бүгүн да Кыргызстан боюнча ишембилик экен. Чыксак баягы эле дагы эле баягы мусор дагы толуп калыптыр да жолдун эки чекесине. Урматтуу замандаштар, ушул мусорду таштабасаңыздар, ар бириңиздер үйүңүздөрдөгү мусорду алып чыгып эле көчөнүн чекесине алып чыгып койсоңуздар, мусорный машина келип алып кетет эле. Сиздерден сураныч, ушу жаратылышыбызды булгабай, тазалыкты жакшы сактасак, өзүбүздүн ден соолугубуз таза болуп, элибиз жакшы жашайт элек. Сиздерден суранып кетемин. Рахмат. Рахмат. Машинага жүктөйбү?
Мынакей достор, биздин ынтымак айлоосунун тургундары жалпы баары чыгып, аксакалы барбы, жашы барбы, келини барбы, ишибизде бардыгы жапа тырмак тазалоо үчүн өзүнүн салымын кошуп, мына ушинтип кош болот менен шагаптардын ортосундагы жолубузду тээ Көксөрөктөн баштап Орток Белге чейин тазалап келип атабыз, мынакей достор. Кош болот менен шагаптардын ортосундагы жолду тазалап, шагаптарга жетип калдык, Кудай буйрса. Урматтуу замандашым, мынакей бүгүн биз президенттин жарлыгына ылайык тазалык күнү өткөрүп атабыз. Урматтуу угарманым, көрүп турсаңыздар, мен сиздерге чакырык жасамакчымын. Өзүңдөн баштаңыз. Эмнеден баштайсыз? Тазалыктан баштаңыз. Биз таза комуду таза сактасак, комубуз албетте өнүгөт. Ошон үчүн тазалыкты биринчи өзүбүздөн баштаңыз. Артыңыздан бир гана изиңизден башка эч нерсе калбасын. Рахмат. Рахмат туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, урматтуу ынтымак айлоосунун тургундары. Мынакей жараткан Кудай насип этип 2024-жылдын 13-апрелинде Көксөрөк айлоосунан баштап Орток Белге чейин тазалап келдик эле, тазалыкка чыгыпчы. Тазалыкты өзүбүздөн баштайлы деп. Кудайга шүгүр, андан кийин мына жай өтүп сентябрдын бүгүн 14 сентябрь күнү дагы ушу биздин азыркы жаңы аты ынтымак айлоо өкмөтү, мурдагы Көксөрөк айлоо өкмөтүнүн тургундары чыгып, эже, карындаш, аке, үкө баарыбыз биригип тазалыкка чыгып, Көксөрөктөн баштап шагаптардын көпүрөсүнө чейин тазаладык. Баягы эле памперстер, баягы эле энергетиктин идиштери, баягы эле бакалашка.
жүрөгүндө кыпындай болсо да Кудайдан коркуу сезими болгон адам көчөгө мусорун таштабайт деп мен ишенем. Анткени хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген. Тазалык бул имандан депчи. Ошон үчүн иманы бар адам эч качан көчөгө мусор таштабайт, бирөөгө зыян тийгизбейт. Пайгамбарыбыздын да бир хадиси бар. Сахабаларга силердин араңарда эң жакшыңар пайдалуурааңар деген. Жок дегенде коомубузга, элибизге, мамлекетибизге пайдабыз тийип турсун тазалык жактан. Мына ошондуктан бүгүн Ынтымак айыл өкмөтүнүн башчысы Назарбек Байыш Маданбековичтин демилгеси менен айыл башчы Сейит эке, Залкариним, жалпы ушу Көксөректин тургундары жаш картаңдабыздан элибиз чыгып Шагаптардын көпүрөсүнө чейин, Көксөректен баштап Шагаптардын көпүрөсүнө чейин тазалап койдук. Эми Кудай буйрса, мындан кийин дагы тазалыкка бекем көңүл буруп, элибизге, айылыбызга колубуздан келген салымыбызды кошуп турабыз. Сиздер дагы тазалыкка бекем болуңуздар.